Bismillahirrahmanirrahim. Ve vacibuhu vukufu cem'in ve sa'yu bayna safa vel marwa ve ramyul cimari ve tavafus sadari lil afaqi vel halq. Adattagындай бұл сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин бұл сүйлөмдү чечмелөөгө киришели. Китептин автору мынтип айтты: ажылыктын важиптери Муздалифада вукуф кылуу, Сафа Марвага чуркоо, таш атуу, алыс жерден келгендер үчүн коштошуу тавафын кылуу жана чач алуу деди. Автор бул сүйлөмдөн баштап ажылык амалынын важиптерин баяндоого киришти. Алар төмөнкүлөр. Эң биринчиси Муздалифада вукуф кылуу. Экинчи важип бул Сафа менен Марвада чуркоо. Бардыгыбыз билебиз бул тууралуу. Үчүнчүсү таш атуу. Таш атуулардын бардыгы кирет. Бир күн өзүнчө таш аткандыгыбыз, андан кийин 3 күн таш аткандыгыбыз бардыгы ушунун ичине кирет. Төртүнчүсү Меккеликтерден башка жерден келгендер үчүн коштошуу тавафын кылуу. Болгону эгерде аял ушул тавафты кылуудан мурун этеккир болсо, мойнудан ушул милдет түшөт. Ажылыкка бардык, коштошуу тавафыны кылуудан мурун эгерде аял киши этеккир болуп кала турган болсо, коштошуу тавафы мойнудан эмне болот экен, түшөт. Бешинчиси чач алуу дейт. Ошондой эле чач алуунун ордуна кыскартса да болот. Урматтуу агайындар, китепте айтылбаган башка ортомчу важиптер дагы бар. Бул важиптерден сырткары китебибиздин матынында айтылбаган башка важиптер дагы бар. Алар төмөнкүлөр. Биринчиси мийкаттан ихрам кийиш керек. Ихрам мийкаттан байланыш керек. Ал тууралуу төмөндө келет. Экинчиси Арафада вукуф кылууну пешин убактынан күн батканга чейин созуу. Арафада барып 9-числада, Зулхиджа айынын 9-числасында Арафа тоонда вукуф кылабыз дейбиз. Мына ошол фарз да. Ошону пешин убактынан күн батканга чейин ошол жерде болуу важип амалдардан. Үчүнчүсү курбандык чала турган күндөрдө таш атуу. Чач алуу жана таваф зиярат кылуу. Курбандык чала турган күндөрдө таш атышыбыз керек. Ошол чачты ошондо алышыбыз керек. Анан таваф зиярат дагы ошол күндөрдө болуш керек. Төртүнчүсү биринчи таш атып, анан чач алуу. Таш атуу менен чач алуудун ортосундагы ирет дагы важип. Бешинчиси кирон менен таматту ажылыгын аткаруучу адамдар үчүн хадияларын таш атуу менен чач алуудун ортосунда союулары. Алтынчысы таваф кылуучу тавафты үйдү сол тарабында калтырып, оң тарабынан баштоосу. Албетте муну сүннет жана парз дегендер дагы бар. Жетинчиси тавафта үзүрсүз адамдын жол басуусу. Эгерде үзүрүңүз жок болсо, өзүңүздүн солуңуз чын боло турган болсо, өзүңүз жол басышыңыз эмне болот экен? Басууңуз важип болот. Сегизинчиси тавафта даарат менен болуу. Ошол таваф зиярат кылып аткан кезибизде же жанагы умра үчүнбү, же таваф зияратпы, айырмасы фарз тавафы, айырмасы жок. Ошону даарат менен аткаруу важип болот. Тогузунчусу аураттын жабык болуусу. Эгерде аураттын 4төн 1 бөлүгү ачылып калса, кадимкидей штраф болуп кан чыгаруу милдет болот. 10-чу важип Сафа жана Марвада чуркоодо Сафадан баштоо. Марвадан эмес, Сафадан башташыбыз керек. 11-си Сафа Марвада жол басуу. Эгерде үзүрсүз болсо, ден соолугу чын адам болсо, өзү жол басыш керек. Акчаны берип башка бир адамдардын буларга жана араба менен алып жүрүүлөрү мүмкүн эмес. Өздөрү аткарыштары керек. 12-си 7 жолу айланганда 2 рекет намаз окуу. Ошол тавафты 7 жолу айландык, 2 рекет намаз окуу эмне болот экен? Важип болот. 13-чү таваф кылганда хатимдин сыртынан жол басуу. Хатим дегени кичинекей мындай сынык дуал бар. Аны бардыгыбыз ушул умрага, фарз ажылыкка барганда бардыгыбыз эле билебиз. Ошонун сыртынан айлануу важип болот. 14-чүсү тигилген нерсени кийүүдөн сактануу дагы важип. 15-си баш менен бетти жабуудан сактануу. Эркек кишилер башын, бетин жабып албайт. Аялдар да эле бетин жабуудан эмне болот? Сактанышат.
Ва гайруха сунанун ва адабун. Китептин автору мынтип айтып атат. Аталгандардан башкасы сүннет жана адеп дейт. Автор бул сүйлөмдө жогоруда аталгандардан башкасын мустахаб же сүннет экендигин баяндаган. Демек, тавафта караңыздар. Тавафта жорго басуу, жанагы ийиндерин мындай кыймылдатып жол басуу, анан Сафа Марвада чуркоо, немеде жана жашыл белги болот го, ошол жерде чуркоо, Минада түнөө, таваф кудум, анан күн чыккандан кийин Минадан Арафага жөнөө, Муздалифада түнөө жана 3 таш атуунун ортосундагы иретти сактоо, булар бардыгы эмне экен? Сүннет болуп эсептелет.